Жанагы жетегүстө балдарды башкарып жүргөн 2 жолу соттолгон каракчы Бактияр Курманов экологиядан билет тескерип ал. Дважды судимый бандит билет пе экологияга? Кумтур элдин байлыгы. Кыргыз элдин байлыгы Кумтур. Кыргыз эли пайдасын көрүш керек болчу. А бул жерде биздин ушул чоңдорубуздун айынан элдин ырыскысы каяктагы мошенник офистерге кетип атат. Жанагы жетегүстө балдарды башкарып жүргөн 2 жолу соттолгон каракчы Бактияр Курманов экологиядан билет тескерип ал. Дважды судимый бандит билет пе экологияга? Күнсүн талкалаганга ким уруксат берген? Мынчалык талкалаганга ким кайсы немеңер барды да ошогачы? Уже Давыдов мөңгү уже жок калыптыр да. The mining at Kumtor is passed every year by Mine Development Plan, which is approved by the government agencies. Бүт берилген немелер өкмөт тарабынан берилгендер. Жанагы жетегүстө балдарды башкарып жүргөн 2 жолу соттолгон каракчы Бактияр Курманов экологиядан билет тескерип ал. Дважды судимый бандит билет пе экологияга? Эмне мөңгүнү кайра алып барып сактайбыз деп. Кана. Эмне алып сактайт? Мына жана айтып атсыз эле тияктан мөңгүлөрдү чаптып салып аткандачы. Мөңгүлөрдү алып барып туруп бир жака коюп, коп-коюз ошо бойдон сакталып турат депчи. Азыр карасаңар, каяк моякта кандай сакталат эми карасаңар азыр. Бүт ээрибиз жок. Бишкектен барган делегация алгач Давыдов мөңгүсүнүн абалы менен таанышты. Эксперттердин айтуусунда кен казуу иштери башталгандан тарта мөңгүлөрдүн үстүнө өндүрүш калдыктары менен жер кыртышы төгүлүп, калдыктардын жалпы көлөмү азыр 1 миллиард тоннадан ашкан жана 1000 жылдап чогулган мөңгүнү ушул тапта ылдам эритип, сууну булгап жатат. Бул суу Давыдов мөңгүсүнөн агып келип, Нарын дарыясынын башталышы. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул суунун үстү ар кандай таштар, калдыктар менен бастырылып коюлган. Бактияр Курманов экологиядан билет тескерип ал. Дважды судимый бандит билет пе экологияга? Бир вопрос бар да. Азыр мына Канада өкмөт менен договор түзүп келгенде башынан ушул убакка чейинчи Акаев менен договор түзгөн, туурабы? Президент Акаев менен Бакиев менен договор түзгөн. Аны ал договорлордун баары Канадага выгодный и ошол убактагы Акаев менен Бакиевке выгодный болчу да, а калган элдин баарына простой элге невыгодно болгондо алардын договоручу. This agreement that made with Akaev and Bakiyev good for just Canadians and only it was just Bakayev and Bakiyev. We always reinvested in the mine. We always put money back in. Шыйрактан бөрөк чыгарбай кичине сабыр этсеңер нарындыктар. Уят эми силер да киришсеңер дагы. Экология дегенде өткөн жолу айткам, нарын суусуна эң чоң зыян келтирген нарын шаар. Любой экология барсын, экспертиза жасасын. Ошондуктан кичине жок дегенде силер дагы жанагы саарунун тентектерине кошулбай, туурабай, сабыр этип тургулачы, өтүнөм да. Макулбу? Сүйлөштүк? Рахмат. Рахмат. Эгер цианиттер чыгып калса кандай кыласыздар? Эмне кыласыздар да? Цианиттер чыгып калса анда эмне колдонобуз? Мисалы, кандай? Анда жана Кумтөр аркылуу деп ошо жака довод коебуз да. Кумтөр сброс кылды деп. Цианит мурда вообще чыкчу эмес, кийинки убакта чыгып атат, бирок ниже ПДК. Биз муну сессияга да койгонбуз. Бүт эмелерге жибергенбиз. Ушундай уже цианиттин эмелери пайда болуп атат депчи. Шыйрактан бөрөк чыгарбай кичине сабыр этсеңер нарындыктар. Уят эми силер да киришсеңер дагы. Экология дегенде өткөн жолу айткам, нарын суусуна эң чоң зыян келтирген нарын шаар. Любой экология барсын, экспертиза жасасын. Ошондуктан кичине жок дегенде силер дагы жанагы саарунун тентектерине кошулбай, туурабай, сабыр этип тургулачы, өтүнөм да. Макулбу? Сүйлөштүк? Рахмат. Рахмат. Өз байлыгыбыз, өзүбүздүн ырыскыбыздан ал деп чыгып атабыз. Бу жака Мырзабек байке, өзүбүздүн кыргыз эли, өзүнүн ырыскысынан чыгып атат. Азыр ар кайсындай сөздөр келип атат бул жерге. Спецназын даярдап атышат, тигинтип атышат, минтип атышат деп. Мен бул жергечи 4 баламдын бетинен кучакта өп, коштошуп алып чыктым бул ишке. Аягына чейин чыгам деп.
Лысый мөңгүсү бир жерден башка жерге көчүрүлүп жаткандыктан ага жердин кыртышы кошулууда жана комиссияга кирген көз карандысыз экологдордун айтымында музга топурак аралашып жатканы экологияны бузуп, табиятка чоң коркунуч алып келүүдө. Уулуу калдыктар ташталган жайдын аянты 360 гектар, ал эми тереңдиги 30 метр экен. Адистердин айтуусунда комтөрдүн мындан арыда иштеши менен бул калдык ташталуучу жайдын аянты дагы да чоңойтулат. Экологдордун айтымында уулуу калдыктар көмүлгөн жай дагы талаш жаратууда. Анткени бул жай долбоордо көрсөтүлгөн аянттан ашып кеткен. Ал жерде абдан көп көлмөдө цианид топтолгон жана кайсы бир кырсыктын кесепетинен андан жогору жайгашкан Петров көлүнүн суусу агып кетсе, уулуу заттын баары жуулуп, Нарын дарыясына кошулуп кетиши мүмкүн. Жанагы четегүстө балдарды башкарып жүргөн 2 жолу соттолгон каракчы Бактияр Курманов экологияны билет дейсиңер бал. Дважды судимый бандит билет пе экологияга? Шыйрактан бөйрөк чыгарбай кичине сабыр этсеңер, нарындыктар. Уятам, силер дагы киришсеңер дагы. Экология, мекология дегенде өткөн жолу айткам, нарын суусуна эң чоң зыян келтирген нарын шаар. Любой экология барсын, экспертиза жасасын. Ошондуктан кичине жок дегенде силер дагы жанагы шаарунун тентектерине кошулбай, туурабай, сабыр этип тургулачы, өтүнөм да. Макулбу? Сүйлөштүк? Рахмат. Рахмат.